Буттарды сулуу кылып көрсөтүү үчүн бут кийимдин заманбап жаңы түрлөрү күн санап көбөйүүдө. Алардын бири бийик такалуу бут кийимдер. Мындай бут кийимдерди кийген айымдардын келбети бир топ чырайлуу жана буттары андан да узун болуп көрүнөт. Башка бут кийим кийген айымдарга салыштырмалуу бийик такалуу бут кийим кийгендер айланадагылардын көңүлүн өзүнө көбүрөөк бурдураарын адистер да, жигиттер да тастыктап келишет. Бирок ар бир сулуулуктун курмандыгы болгону сыңары бийик такалуу бут кийим кийген айымдар чоң кыйынчылыкты баштан өткөрүшөт. Бирок аны көпчүлүгү биле беришпейт. Бийик такалуу бут кийим кийгенде таман ылдый болуп, буттун башын көздөй эңкейип, жүткүнүп калат. Анын натыйжасында буттун башына күч, басым келет. Таканын бийиктиги жогорулаган сайын бул басым күчөй берет. 8 сантиметр бийиктикте така кийгенде буттун башына болгон басым 75%га жогорулайт. Басымдын жогорулашы болсо тамандын формасынын өзгөрүшүнө, оорусуна алып келип олтуруп, тамандын балкасымал манжасына, невроманын жана ар кандай шишиктердин пайда болуусун шарттайт. Тамандын буттун учун көздөй жүткүнгөн абалы таман тарамыштарынын формасын өзгөртүп, ар кандай ооруларды пайда кылат. Басып баратканда сиздин таманыңыз дайыма төмөн багытталган абалда, ошондуктан мурункудай күч менен жерден түртүнүп баса албайсыз. Андыктан денени алдыга алып басуу үчүн сан булчуңдары өтө күч менен иштөөгө мажбур. Эгер бул булчуңдар дайым эле ушундай иштесе, анда алар кыскарып булчуңдардын бекем чектелген кыймылына келет. Тизе да алдыга ийилген, жүткүнгөн абалда болуп, тизе муунуна күч келип, жогорку басым менен иштейт. Бийик такалуу бут кийим кийгендерде тизенин остеоартрозу 2 эсе көп болот. Тизе бүгүлгөн абалда калгандыктан кашка жилик ичин көздөй буралат да, ал тизени кысып, анын ийилишине жеткирет. Бийик такалуу бут кийимде басуу болсо, гимнастиканын ичке тактайчасында басуудай эле тең салмактуулукту талап кылат. Ошондуктан мындай бут кийимдерди кийгенде тең салмактуулукту кармап туруу өтө оор. Бийик такалуу бут кийимдин айынан таман менен кызыл ашык сыртка буралган абалда кыймылга келгендиктен бир топ эле тобокелчиликке барышат жана кызыл ашык чоюлат. Андыктан тең салмактуулукту сактап, жыгылып калбаш үчүн дененин башка бөлүктөрү да ага ыңгайлашат. Тең салмактуулукту сактоо үчүн дененин төмөн жагы алдына көздөй жүткүнүп калгандыктан, ага өбөк болуу үчүн дененин жогору жагы артка чалкалашы керек. Албетте, мындай абал биздин дене үчүн нормалдуу абал эмес. Ал эми нормалдуу дененин омурткасы эс түрүндө болуп, ал өз кезегинде омурткага түшкөн жүктү жеңилдетет. Мындай кооптуу ыңгайлашуу дененин булчуңдарынын туура эмес чыңалышы, кан айлануунун бузулушуна жана арткы омуртканын ооруларына алып келет. Бийик така бутту чыгарып алуу, сындыруу, булчуңдарды чоюп алуу жана башка ооруларга көмөкчү буюм. Сөзсүз түрдө бийик такалуу бут кийим кийген айымдардын ден соолугуна зыян келет.